Бул тамчылатып сугаруунун эң негизги жакшы пайдасы бул сууга сарамжалдуу болот экен. Анан сууну да көп талап кылбайт экен. Убагы менен эле убагында бир мезгил менен берип турсаң, сууга эң негизги жакшы сарамжал болот экен сууга. Тамчылатып сугаруунун пайдасы ошондо экен. Андан кийин ушул негизи өсүмдүккө жылуу суу бериш керек, суу жылып туруш керек бул бассейнибизде. Анан ошо бассейнден алып эле кайра ушул өсүмдүккө берип атабыз. Кандай болот экен деп сурагандарга өзүбүздүн кеп кеңешибизди айтып, жайылталы, себеби ушу жерди арпа эле буудай айдап койбостон ушундай бир пайдалуу, кирешелүү өсүмдүктөрдү өстүрөлү деп келгендерге өзүбүздүн кеп кеңешибизди айтып, суроолор болсо суроолорун жооп берип, болгон өзүбүздүн кеп кеңешибизди айтып атабыз. Неге бирөө баягы өздөрүнүн ойлорун айтып, ошо ойлонуп кетип атышат. Эми суу чара башкармалыгы эми ошол айтып атышат, ушул эгер проектлер келип атат, жардамдар болуп атат, биздеге кайрылсаңар болгон жардамыбызды берип турабыз деп өздөрүнүн кеп кеңештерин айтып атышат. Үч жыл мурун сатып алганбыз. 3 жыл мурун сатып алганда бул дождевой установкалар действительно дефицит болчу. Үстү спрингери турецкий, калгандары бүт китайский 170 миңге сатылган. Азыр ушул тапта карасак, почти 3 эсе арзандаптыр. Азыр алгандарга аябай эле выгодно. Ал салдыр там канавокопатель деп, водовыделден суу тартып эметкичекти канчалык шлангыңер узун болсо, любой жерди суаганга мүмкүнчүлүк болот экен. Эффектилүү абдан жакшы. Мына көрүп атасыңар буюрса. Сонун немеси. Сууга да экономия болот, чөнтөккө да экономия болот да. Бир күндө канча жер сугарып атасыз? Бир күндө 1 гектар жер жөнүнө сугарып коесуң. Эс алып, шашпай, спокойно сугарып коесуң. Дыйкандарыбызга жамгырлатып сугаруу, тамчылатып сугаруунун негизги максаттары ошол сууну үнөмдөө жана башка коромжусуз ушул акча каражатын үнөмдөө максатында ушул элдерге дыйкандарыбызга жеткизүү максатында иш алып барып жатабыз. Андан сырткары биздин министрлик тарабынан атайын акча каражаты каралган ушул максаттарга, тамчылатып жана жамгырлатып сугарууга. Ошону алып элдер дагы ушу максатты пайдалануу иретинде ушул элге түшүндүрүштөр жүргүзүп атабыз. Быйыл ошол 25-жылы бизде Ысык көл айыл аймагындагы Сигма жана Победа союз кезинде талкаланып жок болуп кеткен насостук станциялар кап положенияга кирип, где-то 5000 гектар тегерегинде быйыл кап положениядан өтүп ПСДлары жасалды, проектный сметный документациясы. Ошол насостук станцияларды восстановление кылып, буюрса жамгырлатып, тамчылатып сугаруу иштерин жүргүзөбүз.